Анан бирок баары бир эле саясатта достук жок дешип эле жанагы ар түрдүү адамдар бизди кагыштырганга аракет кылышып, ар түрдүү пландарын түзүшүп, ушул экөө урушуп кетсе анан бизге дагы бир күн тийип калар бекен дешип ушинтип эле үмүт кылышып эле жүрүшпөдүбү. Бирок азыр деле ошо үмүт кылгандар бар. Бирок ошолордун баардыгынын үмүтү, ою ташкабат. Дагы бир жолу айтайын. Садыр Кожоевичтин бийлигине же болбосо президенттигине мен кызыгып аткан жерим жок. Мындай саясатта бирибизге бутубуз тоспой кайрадан жөлөк таяк болуп келгенибиз үчүн мына мамлекетибиз оңолуп атат. Мамлекетибиз көп маселелер чечилип атат. Мындан ары да ушундай болот. Кудай буйрса бизди Садыр Кожоевич экөөбүздү бул өмүрдө, бул турмушта, бул жашоодо бир ажыраштыруу бул өмүрдүн бүткөндүгүнүн гана себеби болушу мүмкүн да. Башка себеп болушу мүмкүн эмес.